Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar, ardaqtı eneler, ece qarindaşlar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алгач Алла Таалага мактоо пайгамбарыбызга салават айткандан кийин мен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Азирети муфтиге, ушул жердеги орун басарларына, мына уюштуруучуларга, дем өрчүлөргө чакыргандыгы үчүн чоң рахмат айтып кетем. Келгениңиздерге дагы рахмат. Мына бүгүнкү азыр бир аз вакыт бул ыймандын мажлиси, бул илимдин мажлиси. Бул жөнөкөй мажлис эмес, Алланын райымы жааган мажлис. Бул жердеги тема боюнча сүйлөйбүз, Кудай кааласа. Баарыбыздын пикирибиз бир болсо, ниетибиз бир болсо, аракетибиз бир болсо, ишке ашуу маселеси кыйын эмес. Бирок ушул жерде ар бирибиз жоопкерчиликти сезишибиз керек. Ушул зулумдук менен, ушул динсиздик менен каршы күрөшкөнгө мал жаныбызды аябашыбыз керек. Ошондо анан ийгилик жаралат. Жөндөн жөн эле айтып коюп жаралбайт. Бүгүнкү күндө мынакей кайнене менен келиндин ортосундагы келишпестиктер, көптөгөн үй бүлөнү бузганга, ажырашканга алып барып аткандар, уру эл болуп душмандашып аткандар, бардыгы туугандар динсиздиктин кесепетинен. Бул оору токтобойт. Пайгамбарыбыз айтканын кылмайынча, адамзаттын райымы, адамзаттын мугалими, адамзатты оңдой турган, адамзатка багыт берген, ошол акылдуу, ошол даанышман пайгамбардын сөзүн укмайынча оңолу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Кур'ан Алла Таала пайгамбарыбызга түшүргөн китеп. Бул Алла Тааланын түбөлүктүү, өзгөрүлбөс конституциясы, адам баласын оңдош үчүн түшүрүлгөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жеткирди. Азыркы болуп аткан биздеги Кыргызстанда же бүткүл ааламдагы келишпестиктер пайгамбарыбыздын доорунда эселеп күчтүү болчу. Үмүтсүздүк шайтандан, мээнет бизден, жыйынтык Алладан. Ошон үчүн ар бир инсан өз ойлонуш керек. Мен кылган ишиме ахиретте жооп беремин. Келинге, кайненеге эмне кылып атам? Ахиретте жооп беремин. Ар бир сөзгө жооп беребиз, ар бир амалга жооп беребиз. Өтө чоң күн бизди күтүп отурат. Ошого пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам даярданганга, оңолгонго, мамилени түзгөнгө, келишпестиктерди жойгонго бардык жолун айтып кеткен. Эч нерсени таштаган эмес. Шариятыбыз адилеттүүлүктүн, чырайлуулуктун жолу, ынтымактын, биримдүүлүктүн жолу. Бүгүн келишпестиктер өзгөчө, кайнене менен келиндин ортосундагы не себептен болуп атат? Биринчи ушуларды издешибиз керек. Анан жоюу, ыкмасын колдонушубуз керек. Себеп не болуп атат? Алланы эстебегенден. Себеп не болуп атат? Дүйнөгө кирип кеткендиктен. Себеп не болуп атат? Өлүмдү унутуп калгандыктан. Себеп не болуп атат? Кыямат күндү унутуп калгандыктан. Себеп не болуп атат? Шайтан айтты эле адам атага: "Ана хайрун минху." Шайтан сажда кыл деп Алла буйрук бергенде мен будан жакшыраакмын деди эле. Бири-бирибизди көтөргөндөн, келин кайненеден, кайнене келинден жакшыраакмын дегенде, мына бузукунун башталганы ушул жерден. Ар бирибизди өзүбүздү кыйын эсептегенден, башкаларды төмөн санагандан, ушул жерден укук деп эленип атат. Пайгамбарыбыз укуктарды сакташ үчүн келген эле. Оңой эле бир маселе менен. Эгерде кайнене келинден акысын берсе,
gelin kaynenenin akısını berse, özlerinin akısını talap kılbasa, mesele oşol жерде чечилет. Biz bugün не только kaynene gelin emez, her bir жерде ушундай болуп калдык. Men özümden akımı verim. Emne üçün meni sıylabayt? Emne üçün bana жақсы söylebeyt? Emne üçün dep özübüzdü gana akыбызды talap kılgan arkasından düşüp kaldık. Egerde men oylasam, men uşul munanın akısını bereyin, kaynenemden akısını bereyin, güyömden akısını bereyin, balamdan akısını, koşundan akısını, adamlardan akısını bereyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akыңарды talap kılgıla degen çakırıktı çakırgan emez. Akısın bergile degen çakırıktı çakırgan. Akısın bergile. Bu dünya darül hukuk. Ahiret darül ucur. Bu dünya Peygamberimizin жалпы taliminin kaymağı jıyıntığı ушундай çıgat. Darül hukuk. Allah'ın akısın beriniz, kıyamet günde alasız. Peygamberimizin akısını beriniz, kıyamet günü Allah beret sizge. Atanın akısını beriniz, ayalınızın akısını beriniz, güyönüzün akısını beriniz, kaynenenin akısını beriniz, balanızın akısını beriniz, bir tuğanın akısını beriniz, koşunanın akısını beriniz. Kimden alasız? Allah'dan alasız. Kaçan? Kıyamet günü. Toluğu menin beret, tübölüktü beret. Kiçine dünya biraz çıdap koyuyla. Bura akısını berip koyuyla, akısını berip koyuyla. Бар адамдың да ақысы бар, жоқ адамдың да ақысы бар. Тирүүнүн да ақысы бар, өлүктүн да ақысы бар. Адамдың ақысы бар, айвандың ақысы бар. İslam, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam her birinin ақысын берген. Her birinin ақысын айтқан. Her birinin ақысын 23 жыл түшүндүргөн. Allah'ın ақысы қандай, атанын ақысы қандай, эненин ақысы қандай, баланын ақысы қандай, аялдын ақысы қандай, кайнененин ақысы қандай, келиндин ақысы қандай. Бүгүн Zulumduk menen, karangılık menen hiç kaçan al üy güldebeyt. Alardın ahiret oңolboyt. Allah subhanahu wa ta'ala buyruk bergen innallah ya'muru bil adl wal ihsan ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkari vel baghi ya'idukum leallekum tezekkarun. Adilettülükö buyruk beret. Urmatlı kaynene adiletli olunuz. Sıylı gelin, adiletli olunuz. Adiletli olunuz, Kudaydan korkunuz. Bu birinci akısı. Adiletlülüktün üstünde aykölülük var. Ve ya'muru. Allah subhanahu wa ta'ala adiletlülüke buyruk bergenden keyinle vel ihsan. Oşa menen toktop kalbastan aykölülük kıl. Akısın aşığı menen ber. Akısı 10 son bolsa 11 son ber. Akısından aşırak kılıp bergendi aykölülük deydi. Akısın özün bergendi adiletlülük deydi. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala Nahl suresinde bunu aytıp koydu. İnnallah ya'muru bil adl vel ihsan ve ita'i zil qurba. Özgöçö jakındarın akısın bergile dep belgilep ketti. Жалпыға тиешелүү айтты дагы, жакын туугандардын акысын бергиле. Бул акчалай жетиштүү эмес. Анын көңүлүн көтөрүү, анын жакшылыгын бөлүшүү акча менен эле чечилбейт. Wa yanha anil fahsha, ayversizlikten Allah Teala tıyı salып atat. Kargagandan tıyı salып atat, sökkөндөн tıyı salып atat. Ayversiz işlerden, til menen bolgon, dene menen bolgondan Allah tıyı salып atat. Urmattуу kaynene, urmattуу eneler, baldardı kargabagıla. Al uyat. Erkeklerge көбүнчө сөгүп тилдегени, аялдар көбүнчө каргаганы. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buğa basa belgilep aytıp ketken Kur'an'da mına ayetinde fahşa haversiz tilde aytıp bu. Peygamberimiz aytti: "Men kana yu'min billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyasmut." Kim Allah'a imanı bolsa, ahiretke işense, ölgönden getirilem, Allah'ın aldına baram, beyiş tozak var, esep kitep var. Allah adam söylese, jakşı söz söylesin. Bolbosa un çıkmayla koysun dedi. Eğer de şu kaynene, gelin, jakşı söz söyle, bolbosa un çıkmayla koysa, mesele çekildi. Peygamberimizin bir hadisine amal kılуу menen mesele çekildi. Hiç kanday akçanın gereği yok, hiç kanday başka nersenin gereği yok, tüyüşüktün gereği yok. Peygamberimizin bir hadisi, bardık adamzatka darı, kıyamet gün göçeyin darı. Uşunday darı, andan keyin oru yok. Orubay turgan darı.
Biz бүгін Аллахны ұқпай жашап атабыз. Пайғамбарымызды ұқпай жашап атабыз. Біз Алла пайғамбарымызды ұқып жашаганда башкача болот эле. Нәпсибизди эрчип калдык. Нәпсибиз эмне дейт? Мода эмне дейт? Батыш эмне дейт? Эл эмне дейт? Журт эмне дейт? Курнамыз. Мына бизди талкалап аткан нерселер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнөкөй жашоо алып келген, уяттуу жашоо алып келген, сыйлуу жашоо алып келген, таквалуу жашоо алып келген. Бири-бирин урматтай турган, бири-биринин аркасынан жакшы сүйлөй турган, бири-бирине жакшы күмөн кыла турган, күнөөлөрдөн сактана турган, Аллахны дайым эстей турган, ахиретте эсеп китепке даяр боло турган, мынандай жашоо алып келген. Биз азыр көңүл бурбай ага, өзүбүздүн оюбузга шариятты ылайыктайбыз. Туган андай болбойт. Биз өзүбүздүн оюбузду, жүрөгүбүздү, пейилибизди шариятка ылайыктайлы. Шариятты өзүбүзгө буруп карап ылайыктабайлы. Шарият деген эмне? Шарият деген бул тарика махмуда, жашоонун эң макталган таза жолу. Аллага жаккан, бактылуулуктун туу чокусуна жеткире турган ушундай жолдон атын шарият дейт. Шарият аркага тартпайт, караңгылыкка жеткирбейт, зулумдукка жол бербейт, ушакка жол бербейт. Тугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл адам затты куткаруу үчүн келди эле го. Ошонун ичинде кайненелер бар го, келиндер бар го. Мына жерде жазып отургандар кайненелер, же болбосо болочок кайненелер. Бардыгы кайне ушул жерде. Азыр учурдагы бил кува, бил феил деп коебуз бизде. Азыр учурдагы кайнене, же болбосо иншаалла Кудай кааласа кайнене боло тургандар. Башка бирөө жок берди. Демек пайгамбарыбыз айтты: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи." Мусулман боло албайсыңар. Өзүңөргө жакшы көргөн нерсени келиниңе жакшы көрмөйүнчө, өзүңө жакшы көргөн нерсени кайненеңе жакшы көрмөйүнчө, эки тараптан тең зулумдук бар. Аша чабуу эки тараптан бар. Ислам дини тең салмактуулукту берди. Акысын бергенди берди. Бактылуу жашоону вада кылды. Ман амила салихан мин закарин ау унта ва хуа муъминун фала нухияннаху хаятан таййиба. Эркек, аял Алланын алдына айырмасы жок. Иманга талапкербиз. Жакшы амалга талапкербиз. Алла буйруп атат: "Жакшы амал кылса эле, тилинен жакшы сөз чыгарса, көз карашы жакшы болсо, ниети жакшы болсо, колу, пейли, ою, кадамы жакшы боло турган болсо, амалы жакшы болсо, Алла Тааланын Кур'аны менен нурланса, пайгамбарыбыз сүннөтү менен нурланса, дайыма бунун көз карашы ахиретте болуп турса, амалы оңолуп турса, көзүнөн чыккан, кулагынан чыккан, тилинен чыккан, алкымдан, кол, пут, ой, ме, жүрөк бардыгы оңолуп эле турса, иман абалында Алла уада берип атат: "Фала нухияннаху хаятан таййиба." Алла жашоо берүүчү, Алла уада берип атат. Эң таза жашоо ошого беребиз дейт. Ибн Аббас разияллаху анху айтат: "Бул жашоо канаа, каниеттүү жашоо" дейт. Каниеттүү жашоо. Кээ-бирлер айткан, кандай жашоо десе, күнөөлөрдөн таптаза жашоо беребиз деген сөз экен. Хаятын таййиба дегени, Кур'анда Алла Таала уада берип аткан хаятын таййиба, күнөөлөрдөн таза жашоо беребиз дейт. Текеберлиги жок, иман амали салих бар, көр албастыгы жок, эки жүздүүлүгү жок, бири-бирин урушкан, талкалашкан, бири-бирин жакалашкан, бири-бирин ушактаган, жала жапкан, күнөөлөрдөн таптаза жашоо беребиз дейт. Кыжалатчылыктан таптаза жашоо беребиз. Алла таза жашоо берем деп уада берип атат. Бу дүйнөдө ал эми кылганына эселетип Алла Таала кайтарып беребиз ахиретте дейт. Сиздин бир жакшы сөзүңүз текке кетпейт, урматтуу эне. Урматтуу келин, сиздин бир жакшы сөзүңүз мүмкүн кайнене кадырлабай коюшу мүмкүн. Бу келин ушундай. Бирок Алла кадырдан, инналлаха шакирун алим. Алла Таала кадырдан зат. Алла пенденин бир сөзүн текке кетирбейт. Бир сөзүн унутпайт. Бир сөзүн жок кылбайт Алла Таала. Алла ар бир сөзүңүзгө жооп берет. Ар бир сөзүңүздүн салмагы бар, ар бир сөзүңүздүн нуру бар, ар бир сөзүңүздүн таасири бар, ар бир сөзүңүздүн касиети бар, ар бир сөзүңүздүн Алла Тааланын алдында даражасы бар, собобу бар, белеги бар, сыйлыгы бар. Ар бир сөзгө. Инсандын тилинен чыккан сөз жөнөкөй эмес. Бул сөз башты бириктирет дагы, талкалайт дагы. Бул атомный бомбадан күчтүү талкалайт. Бүгүн мамлекет талкалап аткан тил. Кайнене менен келин
Биз тилди оңдомойунча мүмкүн эмес маселелер. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айтты, жакшы сөз токтот болбосо. Экөөнүн бирөөсү деп койду го. Дайыма өзүбүздү ошонун ордуна койсок жакшы болмок эле. Дайыма кимди менен сүйлөшүп атабыз, ошого өзүбүздүн ордубузда коюп туруп, ушул жерде мен болсом кандай болот эле деп. Чыгыштын сөзү бар го бир алымдын. Бычакты өзүңө сайып көр, оорубаса бирөөгө сай дейт. Өзүңө сайып көр, оорубайбы, анан бирөөгө сайып көр. Ошо сиздин айткан сөзүңүзчү, өзүңүзгө айтып көрүңүзчү ошо сөздү айта турган кайненеге, же келинге, же башка бирөөгө айырмасы жок. Ошол сиздин жүрөгүңүздү оорутпайбы? Эгерде ошол сөз сиз сүйлөй турган сөз жүрөгүңүздү оорутпаса, анда коркпой сүйлөй бериңиз, машаалла. Эгерде сиздин бирөө башка бирөөдөн ошол сөздү укса, жүрөгүңүз ооруса, аны сөз сүйлөбөй эле кой. Мына философтон Сократис деген эмне деп айтат? Bir kişi жанында турган экен, bir сөз сүйлөйүн десе, токтой тур. Ошо сүйлөй турган сөзүң мага пайдасы тийеби? Барбы? Пайдасы жок. Өзүңө пайдасы тийеби? Жок. Сүйлөбөй эле кой деген экен. Мага пайдасы тийбесе, сизге пайдасы. Мусулман адам только пайдалы сөз сүйлөйт экен да. Мына биздин кыла турган ишибиз, аракетибиз, мээнетибиз. Мен тилимен бүгүн бир адам жабыркабасын. Өзгөчө менин жакындарым ким? Балам, күйөөм, аялым, бир туганым, келиним, кайненем, эң жакындарыбыз. Ушулар жабыркабасын, ушулар жүрөгү ренжибесин, ушулар капа болбосун, көңүлү чөкпөсүн ушулар. Башкалар экинчи орунда. Урматтуу энелер, айта турган сөз өтө эле көп. Бирок Куранга жакындамайынча, Куран менен дос болбоюнча, Куран менен жашамайынча, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам түшүндүрүп бергендей түшүнмөйүнчө, биз акыйкаттан узак болобуз, бактылуулуктан узак болобуз, жеңиш ийгиликтен узак болобуз. Ошон үчүн келиңиздер, Куран-ы Каримдин чакырыгына карайлы. Алла Таала айтып атат: "Я айюхаллазина аману тaqullah хакка туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Имандуулар силер, Алла Тааладан коркула. Кандай корккондун акысы бар? Сүйлөгөндөн мурда, бир ишти кылаардан мурда Алланы бир эстеп коюң. Ушу сөз менин сөзүм Аллага жагабы? Келинге жагабы, жакпайбы мага кызыктырбайт, бирок менин сөзүм Аллага жагабы? Мен кайненеме жагайын деп кызмат кылбай эле коюн. Мен Аллага жагайын деп кызмат кылайын. Менин кызматым, чай бергеним, дасторкон салганым Аллага жагып атабы же жокпу? Кирин жууп бергеним, башын укалап бергеним Аллага жагып атабы жокпу? Келиндер, силер күчтүүсүңөр. Кайненелик убакытка келгенде, азыр алхамдулилла кан кызыган, күч, бардык жагынан Алла Таалам берген, жаштыктык берген, жаштык чоң неемат бул. Пайгамбарыбыз айтып атат: бир итке суу берген зынакор аял бейишке кирген экен. Ушу кайненеге суу берсе бейишке кирбей калабы? Бухари шарифтин хадиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: Бани Исраилде бир зынакор аял. Зына деген өтө абирсиз иш го. Эркекке биякта турсун да, тем более аялга. Зынакор аял жолдо баратса, күн ысык, таптаган, бир ит жатат экен, чаңкаган, тилин чыгарып, ошо топурак жалап калган экен. Өлөйүн деп калган экен. Өзү да аябай чаңкаган, ар жакта бир кудук турган экен, кудукка түшүп, суудан ичип, бети колун жууп, караса ит да өлөйүн деп калган. Мен чаңкагандай, бул дагы чаңкаган турбайбы? Алланын ушу махлук райым кылып, ушу итке райым кылайынчы деп, галошу бар экен. Галошун алып, мындай жолугун менен байлап, суу алып туруп, иттин оозуна суу берген экен. Ит чочкодон кийин экинчи махлук нажасат боюнча. Ит бул койго суу бергенди айтып бере турам. Уйга суу берген, төөгө суу бергенди айтып бере турам. Итке суу берген. Жаныбарлардан чочкодон кийин келе ит. Пайгамбарыбыздын доорунда ит башын салып койсо 7 жолу жуйт эле. Иттин нажасаттыгын. Ит эгерде мынакей шилекей менен путуңузга же кийимиңизге бир тийсе, намазга окуганга болбой калат. Ошондой нажас итке райым кылып туруп суу берип койду дагы. Пайгамбарыбыз эмне деп айтты? Алла ушу кылган ишин кадырлап туруп, күнөөсүн кечирип, бейишке киргизди деди го. Эми сиз өзүңүз көкүрөгүңүзгө колуңузду коюп айтыңызчы. Мен кайненеме суу берсем, тамак берсем, анын даражасын Алла кандай кылып берет?
Просто бізде мамиле только мен кайненеме жагайын, же ушудан эле ортодо Алла Тааланы унутуп калдык да. Эгерде Алла үчүн амал кылсак, кайненебиз мактабай койсо дагы, кадырлабай койсо дагы, биз кылган сайын рахаттанабыз. Эмне үчүн? Мен Алла үчүн кылып атам, Алла мага кайтарып берет. Даражаны Алла берет, кайнене бербейт. Соопту Алла берет, кайнене бербейт. Разычылыкты Алла берет, мен жашоомдун оңун Алла берет. Ал эгерде кадырлап койсо, нур үстүнө нур. Кадырлаган жокпу? Проблема жок мага. Мен кылган жакшылыгымды сизден күтпөйм. Мен кылган жакшылыгымды сизден күтпөйм. Бүгүн ушундай болуп калдык да. Бир сом беришим керек, бир сом алышым керек. Бир жолук беришим керек, жолук алышым керек. Бирөө кишине ошондойдон, даже сиздин жолуңуздан арзаныраак жолук кайтарып берип койсо, же кишине өзүңүздү жакшы кылышыңызды мактабай койсо, нааразы болуп калдык да. Бул деген эмне? Калыс Алла үчүн жок, риякөрлүк, кожо көрсүн. Ушу эл мактан Алланы унутуп калдык тугандар. Эмне үчүн? Аз зикир кылып атабыз. Аз Куранды окуп атабыз. Чын айтайын, мен да өзүмү кошуп айтып атам. Бүгүн биз аз зикир кылып калдык, аз Куранды окуп калдык, аз дуа кылып калдык. Биз Алладан эгерде чын жүрөктөн сураганыбызда башкача болот элек. Бүгүн көз жаш менен арышты титире турган дуалар жок болуп калды. Ал кандай дуалар эле? Бир алым айтат, дуа алсыраса Алла менен байланышы алсырайт. Дуа азайса Аллага болгон ишеним азаят дейт. Дуа азайгандан кийин Аллага болгон ишеним азаят. Сахабалардын уранын Куранда Алла Таала мактап айтып койду го. Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Ва ют'имуна та'ам ala hubbihi yetime ve miskine ve asira. Allahu akbar. Алар туткундагыларга, жетимдерге, бечараларга тамак берет, курсагын тойгозот, кызматын кылат, кажетін бүтүрөт. Бирок не дейт? Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Биз силерден ушунун рахматын күтпөйбүз. Акысын сурабайбыз. Жазаан акысын берип кой. Жок, бизге кереги жок. Биз Алла үчүн кылдыкпы? Сиз үчүн кылган жокпуз. Даже рахмат деп айтканыңызды биз күтпөйбүз. Ошон үчүн иншалла кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле калыс Алла үчүн Алладан сооп алабыз деп жакшылык кылмайынча маселе чечилбейт. Мына көйгөйлөр тугандар, ушуну биз башташыбыз керек. Элге жаярдан мурда, элге айтардан мурда бисмилла дегенде мен башташым керек. Эгерде ушул жерде отургандар биз пикир менен, бир дуа менен, эки көз жашты аябаңыз тахажжутта. Кайны келиниңизге дуа кылыңыз, келин кайненесине дуа кылсын, эки көз жашты аябаңыз, ахиретін ойлоңуз. Бир алым айткан экен. Ким кимдинчи ахирети үчүн күйбөсө, аны жакшы көрөм деген жалган деген экен. Биз айтып атабыз, кызым сени жакшы көрөм, балам сени жакшы көрөм. Дагы башка бирөөнү аялы күйөөсүн айтып атат, мен сени сүйөм. Күйөөсү айтып атат, аялы мен сени сүйөм. Токтоп тур маселе. Чынбы, чын эмеспи чечип алайлы. Исламдын көз карашы боюнча, эгерде ушун ахиретине күйүп атсаңыз, анда сиздин айтканыңыз чын. Ушу менин аялымдын кабыры кандай болот экен? Аялымдын ахиреттеги эсеп китеби, таразасы кандай болот экен? Алланын алдына барганда суроо жооп кандай болот экен? Менин күйөөмдүн кабыры кандай болот? Күйөөмдүн ахирети кандай болот? Күйөөмдүн таразасы кандай болот? Алланын алдында кандай болот? Ошондой эле келиним, кайненем, бала чака бардыгын таразалай бериңиз. Таразалай бериңиз. Маселе ушул жерде. Ушунун бардыгын биздин жүрөгүбүздү нурлай турган, кабырыбызды нурлай турган китеп бар, Кур'ан-ы Карим. Келиңиздер Куранга көңүл бурайлы. Окуп аткандарды угуп атабыз, Равшан Дамла дагы азыр айтты. Бул жердеги энелер жөнөкөй энелер эмес, хатым кылган энелер, Куран окуп аткан, Куранга жакындап таква болоюн деген энелер, аял заттын бардыгын пикир кылган, бардыгын таквалыкка алып келебиз деген энелер деп жүрөк жылыды, жүрөк сүйүндү. Алла Таалам сиздерден разы болсун. Кем болбоңуздар, бирок мына жөндөн жөн эле бирибизди мактап ура кылып эле кетип кала турган маселе эмес. Ар бир жыйындын өзүнүн бир жыйынтыгы болот. Ушул жерде бир чечимдерди кабыл алайлы. Ошо чечимдер боюнча кадимкидей мээнет кылайлы, иш кылайлы. Ошондон кийин Кудай кааласа Алла Таалам жыйынтыгын чыгарат. Алла гайраттуу зат. Биз жакшы ишке ниет кылып, кадам таштап, Алла ишке ашырбай коюп мүмкүн эмес булчу, мүмкүн эмес. Тим более бул жакшы иш болуп аткандан кийин кайнене менен келиндин ортосундагы ынтымактуулукту тургузуу үчүн эмнелерди кылышыбыз керек? Биринчиден Алла менен байланышып, Алладан жардам сурашыбыз керек. Экинчиден биз өзүбүздүн ахиретибизди ойлоп, кылсак жакшы ишти Алла үчүн кылышыбыз керек.
Белектерди берсин дейт, дуаларды кылсын дейт, бири-бирин жакшы сыпатын айтсын дейт. Кайнене бир жерге барып, келини мактасын. Келини жок учурда мактасын. Жүзүндө мактаган болбойт. Пайгамбарыбыз айткан: "Ва ияка ал-мадх, ва ияка ат-тамадух." Бириң мактаганды токтоткула деген, бири-бириң мактаганды токтоткула. Эгерде жүз алдында мактаганды көрсөңөр, оозуна топурак салгыла деген. Биз бүгүн кээ бир учурларда мактап жакшы адамды бузуп алып атабыз. Ал өзүнө өжүп деп коет, өзүнө таң кала баштап, бузулган ошол жерден башталат. Ошон үчүн иншалла биз көз алдында эмес, артында мактаганды бир үйрөнөйлү. Мактай албаса, хотя бы жамандабай эле коелу. Яхя ибн Муаз рахматулла алейхтин сөзү менен мен сөзүмдү бүтүрөм. Бул баарыбызга тиешелүү, бирок өзгөчө менин темама дагы кайнене менен келиндин ортосундагы көйгөйлөрдү чечүү, ынтымактуулук, адилеттүүлүктү орнотуу боюнча. О шейх будан бир 1100 жыл мурда болгонда өтө чоң алым болгон. Ухмуш насаат сөзүн айткан экен. Лиякун хаддул муъмин минка талас. Момундун үлүшү сизде 3 нерседе бар. Ушуга мен тогот эртим жер айтайынбы? Келиниңиздин сиздеги урматтуу кайнене 3 нерседе үлүшү бар. Урматтуу келин, сизде кайненеңиздин 3 нерседе үлүшү бар. Ушуну унутпаңыз. Бул пайгамбарыбыздын маша Алла ушунчалык хадистердин жыйнагы деп айтсак да болот. Не деп атат? Ва иллам танфаху фала тадурраху. Эгерде пайда жеткире албасаңыз, зыян бербей эле коюңузчу, сураныч. Пайда жеткире албайсызбы? Келиниңизге зыян бербей эле коюң. Шарияттын талабы, шарияттын буйругу сизге күйүп айтып атат. Сизге пайдалуу нерсени айтып атат. Дүйнөдө дагы пайда, жан бергенде дагы пайда, кабырда да пайда, ахиретте да пайда. Ишенип коюңуз. Экиленбеңиз, шектенбеңиз. Бу сизге төлкө пайда. Кандай? Иллам танфаху фала тадурраху. Эгерде пайда жеткире албасаңызчы, зыян бербей эле коюң. Болду. Тилиңиз менен, колуңуз менен, акчаңыз менен, тажрыйбаңыз менен пайда жеткирсеңиз жеткириңиз. Жеткире албайсызбы? Зыян бербей эле коюң. Сразу ошол жерде токтотуң, точка коюң. Ва иллам туфриху фала тагуммаху. Эгерде курсанчылык, эгерде сиз аны сүйүндүрө албасаңыз, кубандыра албасаңыз, анда сиз анычы кыжалат кылбай эле коюңуз. Келиниңизди эгерде кубандыра албайсызбы, көңүлүн көтөрө албайсызбы? Хорошо, макул. Көтөргүңүз келбейт, напсыңыз каалабайт. Мен анда сиз аны кайгыртпаңыз, бүттү. Ва иллам тамдаху фала тадуммаху. Эгерде мактай албасаңыз, жамандабай эле коюңуз. Келиниңизди жамандабаңыз. Колуңуздан келсе мактай аласызбы? Айкөлсүзбү? Жомарсызбы? Бейиштиксизби? Алланын сүйкүмдүү кулусузбу? Пайгамбар сыймыктана турган энесизби? Келиниңизди мактаңыз, любой жерде. Мактай албайсыз, жамандабай эле коюң. Бүттү, токтот. Кудум эле ушул эле сөз келинге дагы. Кайненеге пайда жеткире аласыңбы? Өтө жакшы, жеткиришиң керек. Жеткире албайсыңбы? Ага зыян жеткирбе. Көңүлүн көтөрүп, кубантырып, курсан кыла аласыңбы? Өтө жакшы, кылышың керек. Кыла албайсыңбы? Анда кайгыртпа аны. Аны кыжалат кылба. Тим более возрасттагы энени сен кыжалат кылба. Алго машалла ушу баланы ушунча төрөп, чоңойтуп, өстүрүп сага мындай кылып подарка берип койду. Сенен бүгүн мындай эле кылып ээ болуп алдың дагы, эне бир тарапта болуп калган. Обидно. Ошон үчүн кээ бир учурларда балдарга көбүрөөк аялына мындай кылып ооп калганда эрене капа болгону чын бул. Орундуу. Капа боло турган нерсе. Бул жерде отдельный өзүнчө бир маселе болуш керек эле. Бала кандай болуш керек? Күйөөсү кандай болуш керек? Буга темага Кудайым буйрса дагы иншалла келечекте бир болор. Бирок азыркы мен айтар сөзүм, акыркы сөзүм, урматтуу келиндер, мына ушуну туура түшүнүш керек. Ошол эле кезде кайнене, сиз бул келинди төрөп алган жоксуз да. Сизгечи бул кызмат кыла турган, милдеттүү кызмат кыла турганчы, сиз буну төрөгөн жок. Сиз кызыңыз бар го, башка турмушка чыгып кеткен. Сиз ошону төрөгөнсүз. Унутуп калбаң да, буну төрөгөн эмес, буну башка эле аял төрөгөн. Просто сиздин үйүңүзгө белек болуп келип калды да. Эми сиз өзүңүздүн кызыңыздай милдетти талап кылсаңыз, шариятка да туура келбей калат. Эгерде бул сизге кызмат кылып атса, кириңизди жууп берип атса, ысык чайыңызды коюп берип атса, мактап кое бериңиз, сиз алдап кое бериң аларды. Алдап кое бер деме мындай туура түшүнүктүү эмес. Кайымырында да машалла, машалла, жакшы сөз кимге жакпайт? Жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат дейт го. Аны жакшы билесиздер го. Жакшы сөз кимге жатпайт? Мына ушуларды биз таркатышыбыз керек, жайылтышыбыз керек, өзүбүздү амал кылып Алладан жардам сурашыбыз керек.
Укканыңыздарга чоң рахмат. Аллахым барыбызга, мага дагы сиздерге да ихлас берсин. Сөзүбүзгө, амалыбызга амалша товфик берсин. Өзгөчө иншалла мынакей бүткүл ааламдын арасында Кыргызстаныбызга үй бүлө ажырашпасын. Кайнене менен келиндин ортосунда чыныгы Алла Таалам өзүнүн мухаббатын берсин, ихластуулук берсин. Экөөнү тең Алла Таалам бейиштик кылсын. Рахмат, укканыңызга чоң рахмат. Ассаламу алейкум.